Кыргызстан экономикалык илимий гуманитардык кызматташууга Венгриянын ишкер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен ар дайым байланышууга ачык. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Будапештте өткөн Венгер-Кыргыз бизнес форумунда билдирди. Президент өз сөзүндө Кыргызстан укмуштуудай кооз, таза жаратылышы бар өлкө экендигин, анын аянтынын 94% тоолор түзөөрүн айтты. Өлкө туризм тармагында эбегейсиз дареметке ээ жана жылдан жылга көптөгөн европалык туристтерди кызыктырып жатат. Мен өлкөнүн туризм тармагындагы инфратүзүмдүк долбоорду ишке ашырууга, атап айтканда лыжа базаларын, мейманканаларды куруу, ден соолукту чыңдоо мекемелерин реконструкциялоо жана башка долбоорлорду активдүү кызматташууга чакырам, деди Кыргызстандын президенти. Ал мындан сырткары эки мамлекеттин туризм жана соода экономикалык кызматташуусун өнүктүрүү максатында Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы түз аба каттамдарын эртерээк ачылышы абдан маанилүү экендигин баса белгиледи. Садыр Жапаров сөзүн улай Венгрия бизнесин кыргызстандык ишкерлери менен активдүү иштешүүгө, тил табышууга жана өз ара пайдалуу долбоорлорго инвестиция салууга чакырды. Форумдун алкагында талкуулар биздин ишкерлер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет деген үмүттөбүз. Бүгүнкү жолугушуу ишкердик өнөктөштүктү чыңдоого чоң салымын кошуп, Венгер-Кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө мындан аркы түрткү берерине ишеним билдирем, деди Садыр Жапаров. Түркиянын Кахраман-Мараш шаарында кыргыз боз үйлөрү тигилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен жер титирөөдөн жабыркаган түрк боордошторго 120 боз үй гуманитардык жардам катары 12-13 февралда жөнөтүлгөн. Ал эми 13 февралда өздүк курам менен биргеликте Туркияга учуп кеткен өзгөчө кырдаалдар министри Бобик Ажикеев Кахраман-Мараш шаарынан бөлүнгөн тилкеге тигилген боз үйлөр шаарчасына барып, кыргыз элинен келген жардамдарды жергиликтүү уюштуруучуларга өткөрүп берет. Белгилей кетсек, социалдык тармактарда Туркияда тигилген боз үйлөр казак элине таандык деп айтып жаткан адамдын видеосу тараган. Аталган видео соц тармактарда кызуу талкуу жаратып, кыргыз коомчулугунун нааразычылыгын туудурган. Эскерте кетсек, 6 февралда таңга жок Туркия жана Сириянын аймагында очогунда 7-8 балга жеткен катуу жер титирөө катталып, бир нече шаар кыйраган. Кийин жер титирөө дагы кайталанып, анын күчү очогунда 7,6 балга жеткен. Акыркы маалыматтарга ылайык, Туркияда зилзаланын кесепетинен каза болгондордун саны 31.600 адамга жетти. 15 февралдан тарта Кыргызстанда жыгач жана жыгач металлдарын экспорттоого тыюу салуунун мөөнөтү узартылды. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров кол койду. ЭЭП өлкөлөрүнөн тышкары экспортко чектөө 6 ай күчүндө болот. Мамлекеттик бажа кызматына жана чек ара кызматына аталган товарларды мыйзамсыз алып чыгууга бөгөт коюу багытталган зарыл чараларды көрүү тапшырылды. Эске салсак, жыгач жана жыгач металлдарын экспорттоого 6 айлык мөөнөткө тыюу салуу былтыр август айында киргизилген. Бүгүн Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев мамлекеттик ипотекалык компаниянын башкармалыгынын төрайымы Аида Төлөгөнованы кабыл алды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жолугушууда жарандарды турак жай менен камсыздоо жаатында жасалып жаткан иштер жана каржылык маселелер талкууланды. Төрага Нурланбек Шакиев мамлекеттик ипотекалык компаниянын негизги максаты жарандарды арзан турак жай менен камсыздоо экенин белгилеп, бирок компания тарабынан курулуучу объектилердин сапатына өзгөчө көңүл бурулушу шарт. Бардык курулуш эрежелери сакталып, талаптар аткарылганда гана салынган тамды кезек күткөн жарандарга берүү зарыл. Туркиядагы жаралган кырдаалды эске алып, жоопкерчилик чоң экендигин унутпаңыздар, деди. Алсак, бюджеттин эсебинен көп кабаттуу үйлөр курулуп, мамлекеттик ипотека аркылуу жарандарга берилери күтүлүүдө. Андан тышкары, төрага ипотекалык насыялоодо аймактарга да басым жасоо керектигин айтты. Нарын, Талас, Токмок, Кара Балта өңдүү шаарларда да турак жай алууга муктаж жарандар арбын. Жер тилкесин алууга кезекке тургандар көп, бирок жер жетишсиз. Андыктан көп кабаттуу заманбап үйлөрдү куруп, жеңилдетилген шартта муктаждыктарга берүү керек, деп кошумчалады. Өз кезегинде Аида Төлөгөнова
өзү жетектеген мекеменин ишмердүүлүгү тууралуу учкай маалымат берди. Менин үйүм 2021-26 жылы турак жай программасын ишке ашыруунун жүрүшүндө 6,2 миллиард сомго 2,5 миңден ашык үйгө турак жай менен камсыз болду, деди ал. Муну менен катар 2022 жылдын аягында компаниянын уставдык капиталын көбөйтүүгө 3,8 миллиард сом өлчөмүндө каражат бөлүнгөнүн айткан төрайым азыркы тапта 60 миңдей жаран каттоого арыз таштап, 9500дөй жаран банктарга кезекке турганын маалымдады. Кыргызстандын жаштар курамасы Россиянын Краснодар клубунун командасы менен биринчи жолдоштук беттешин өткөрдү. Бул тууралуу Кыргыз футбол бирикмесинен билдиришти. Беттеш Анталия шаарында өтүп, 0-1 эсебинде Краснодар командасынын жеңиши менен аяктады. Жолдоштук беттештер 1 марттан 18 мартка чейин Ташкентте өтө турган U20 Азия кубогуна даярдыктын алкагында өттү. Ош шаардык депутаттардын бүгүнкү сессиясында чуу дегенде эле Ош шаарында автобус троллейбуска жол кирени көтөрүү сунушталды. Муниципалдык транспортко жол кирени 15 сомго кымбаттатуу болжолдонууда. Бундай сунушту муниципалдык автоунаа ишканасынын башчысы Сайыпжан Турдуев берди. Жетекчинин айтымында күйүүчү май менен автоунаа тетиктеринин баасынын өсүшү коомдук транспорт тармагынын чыгымын көбөйтүүдө. Мындан тышкары мекеменин кызматкерлери маянаны көтөрүү талабын койгон. Тетиктердин анан майлоочу майлардын мындай баасы өскөнүнө байланыштуу биз дагы бир шаардык кеңештин депутаттарына, ошо мэрияга тийиштүү кураторлорго, вице-мэрлерге сунушту берип атабыз. Ошону бир көтөрүп берүү боюнча. Мен бүгүнкү күндө биз өзүбүзчө бир 15 сом деп. Учурда автобус троллейбустарда жүрүү акысы 10 сом, төлөө картасы барлар 6 сомдон берет. Ал эми маршруттук кичи автобустарда жүрүү акысы 15 сом. Кечки саат 7ден кийин жүргүнчүлөр 20 сомдон төлөйт. Окуучулар үчүн да тариф жогорулатылган жок. Учурда сунуш берилип, ал коомдук угууларда каралат. Ош шаарынын 2023 жылга карата бюджети бүгүн бекитилди. Жыйынтыгында Ош шаарынын бул жылга бюджети бекитилип, ал 2 миллиард 509 миллион сомду түздү. Бул өткөн жылга караганда 1 миллиард сомдун тегерегинде өсүү болду дегенди билдирет. Негизинен салыктын түрлөрүнөн, айрыкча киреше салыгынын эсебинен өсүүлөр болгондугун айткан эл өкүлү Эсенбек Арзиев бюджеттин бөлүштүрүлүшү тууралуу билдирди. Курулуш тармагына 500 миллион сом акча каражатын бөлдүк. Жолдорду оңдоо боюнча 350 миллион, анан 132 миллион сомду УМСке, бул титулдук баракчасына бердик. Бул шаардагы өзүнө керектүү автотранспорт, же болбосо мебель, же болбосо компьютер мектептерге, ошондой керектүүлөргө 132 миллион сом бөлүп бердик. Ал эми Ошто 3 тектоникалык жарака бар. Бири шаардык борбордун бөлүгүнөн өтөт. Учурда шаарда 100 кабаттуу үй курулуп жаткандыгы айтылып, тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан курулуштар көзөмөлгө алынып жаткандыгы тууралуу маалымат берилди. Бүгүнкү күндө биз Кыргыз ГИЗ деген ишкана бар. Кыргыз ГИЗ деген ишкана бизге заключение берет да, ошо бүгүн Ошту изилдеп чыгат да, институтта, научный институт, илимий институт. Алар ошо жерди изилдеп чыгып, ошо жерге анан корутунду берет да. Эгер жер титирөө болсо, канча балга чейин болсо, туруштук берет деп, алар мындай научный заключение берет. Бүгүнкү күндө Ош шаарыбызда 9 балга деп берет. 9 балга чейин болсо, жер титирөө ошондо туруштук берет деп айтат. Анан дагы бир нерсени эске алып кетишибиз керек. Азыркы көп кабаттуу курулуп аткан үйлөр, алар контейнерге окшойт да. Алар пустот, бурунку эски советский метод эмес да. Шаардагы ипотекалык программага болсо өзгөрүүлөр кирди. Шаарда каттоосу боюнча буга чейин талап 5 жыл болсо, эми 3 жылга түшүрүлдү. Курак жашына дагы өзгөртүү киргизилди. 65 жашка чейин ипотеканы төлөп бүтүшү керек болсо, эми ал 70 жашка чейин узартылды. Документтерди кабыл алуу эрежелерин өзгөртүү киргизди. Биз муниципалдык ипотекалык ишканасы документтерди кабыл алууну электрондоштурдук. Мындан кийин жарандарыбыз үйүндө отуруп эле өзүнүн мобилдик каражаттары аркылуу документтерди тапшырууга, ошол эле мезгилде түздөн түз өзүнүн документтери тапшырылгандыгы жөнүндө жана ал кайсы кезекте тургандыгы жөнүндө автоматтык маалымат алышат. Ушундай өзгөрүүлөр бүгүнкү күндө мындай жобого кирди. Мындан кийин ушул токтом күчүнө киргенден баштап жаңы эрежелер иштеп баштайт. Сессияда шаардагы парктар эс алуучу жай боюнча алыш керек деген талаптар тууралуу үн катты. Депутат Болот Байетов парктарда оюн зооктор сатылуучу мекемелер болбошу керек дейт. Биз кабыл алып берген токтомго карама каршы келип атат десек дагы болот. Себеби
президенттин президент өзү баш болуп жашыл мурас деп атайын программа менен бактарактыгы жана жашыл зонаны көбөйтүү боюнча бир канча демилгелер көтөрүп өз баш болушуга аракет кылып жүрүп атат. Ал эми биз монтип базар ал жерлерди базар кылып айландырып алганыбыз бул туура эмес деп туруп бүгүнкү сессияда ушул маселени көтөрүп атабыз. Мен ойлойм шаарыбызда көбүрөөк ушул президенттин саясатын колдоп, көбүрөөк бизде жашыл зоналар болуш керек, көбүрөөк парктар болуш керек, көбүрөөк адам баса турган, эс ала турган жерлер болуш керек деп ойлойбуз. Ошондой эле Ош Сити долбоорун 472 гектар жерде ишке ашыруу пландалууда экендиги айтылды. Жергиликтүү бийлик ал үчүн Кара Суу районунун Нариман аймагынан 32 гектар жана Кара Суу районунун Кызылкыштак айыл аймагынан 440 гектар жер алууну пландап жатышат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.